ушул этнотуризм багытында иш баштаганыбызга быйыл 20-жаз болду. Бул ишти баштап ушу тургузганда өтө көп кыйынчылыктар, кубанычтар, кайгыруулар дагы көп болгон. Бир даракка суу куя берсең көптөө көтөрүлөт эмеспи? Ошо сыяктуу көтөрүлдү окшойт биздики дагы. Бул лагерди биринчи кандай кылып жасасак, эмне керек деген суроого келип токтогонбуз. Анан көп изилдөөлөрдү жүргүзүп көрдүк. Анан биздин ата бабалар негизи таш коро кармаган да, таш корумдап мал кармаган. Анан ушу коро таштан болуш керек деп таш коро кармадык. Бизде корулган жерлердин баары тең талдан, таштан, топурактан, баардык тең жаратылыштан эле, жаратылышка байланыштуу материалдардан жеңил өтө. Бизге Ботуска жакын өлкөдөн конок келет, ошолор дагы суусап, ушу кыргыздын маданиятын, боз үйүн, көлүн көргүсү келет. Эң биринчи жылы биз 3 боз үй тигип жолдошум экөөбүз бир үйүбүздү сатып, ушу 3 чуркан, 3 төшөк, анан 5-6 тарелка алып алып туруп баштадык эле да. Ошондо 2 эле конок келген. Анан экинчи конокторубуз бул лагердин атын унутуп калыптырбыз, бирок ошо лагердин ичинде ушундай бир эмени кеседе ушундай будайдын сүрөтү бар деп тартып бериптир да. Анан тодо баягы оокатыбызды кылып уйсап келсек эле боз үйдү ачып көрүптүрүп эле анан биз таптык деп калды да. Ошол будайдын сүрөтү бар чыныбыз статистика жүргүзгөндө 3 жылда 44 адам алып келген да. Ошо 2 эле конок келип кетчү. Эң негизги мааниси бул биздин ата бабаларыбыздан кылымдан кылымга өтүп келаткан ушу бийик түндүгүбүздү, боз үйүбүздү ошо чет элдик конокторубузга таанытып, маданиятыбызды тааныштырууда. Ошону сактасак бизге үчүн өтө маанилүү экен. Үй-бүлөбүз менен музыкалык тармакта иштейбиз. Балдарым, келиндерим бүт музыкалык окуу жайды бүткөн. Бир келиним пианистка, бир келиним кылгыякчы, бир келиним комузчу, 3 келиним бар, 3 тең ошо музыкалык жакта. Анан бул эми өзүбүз ушу Кайсайдын тургуну болгондон кийин өзүбүздүн көлүбүздү аябай жакшы көрөбүз. Анан бир аз аң сезим менен ушу көлгө болгон мамиле өзгөрсө абдан жакшы болот эле. Биздин касиеттүү олуяларыбыз, акелерибиз айткандай, мисалы үчүн Калыгул олуянын айтканы бар да. Жайкысын мээ кайнаткан ысыгы жок, кышкысын кычыраган суугу жок. Көлгө 1000 булак куюп, бир булак чыкпайт. Көлдөн касиетин сактагыла, көлдөн кетпегиле деп ушу насаат айтып кеткен да. Анан мындай карап турса чын эле эмне деген мөңгүлөр азайып атат, көл азайып атат. Мындай карап турса көлдөн эчтеке чыкпайт. Канча жерге барбайлы деле мага бир 15 күндөн кийин эле кетким келет. Баягы абасы, суусу өзүбүздүн жерден өтөр жок экен. Атам
койчу болчу Союздун убагында. Койчулук эмгеги менен Союзга 2 жол кубатыр, кыргыз эл баатыры. Анан мен ошо атамдын жолун жолдоп, ошол ак койду, меренос, азыркыча айтканда меренос койду өстүрүп, ошону кармап, ушул жерде эмгек кылып келем да. Азыркы кезде туризм деп атпайбызбы? Туризмде эң чоң салым кошкон ушул меренос койду. Анткени кол өнөрчүлөр иштеп атат. Мына калпактар жасап атат, боз үйлөрдү жасап атат. Алаги, шырдак, жана тапочкалар жасап атат. Ошонун баары эң негизги ушу мереноста. Туризм деп мисалы үчүн чет элдиктер чакырып атабыз да. Келгенде эле биз өзүбүз каада салтыбыздан баштайбыз, кийимибизден баштайбыз. Анан үйгө өткөзөбүз, мына боз үй менен сыймыктанып атабыз. Анан калпак, ак калпак мына кыргыздын эң бийик эмеси да, символ деп коебуз да. Айыл чарбасына чоң зыян келтирген бул каршкы биринчиден. Тоолуу жер болгондуктан каршкырыгы көп. Анан ошонун негизинен мен ушу каршкырга аңчылыкка көп кызыктым да, басым кылдым. Мен биринчи изилдеп көрөйүн дедим да бул каршкырды. Анткени жөн эле киши ата албайт бул каршкырдычы. Эң акылдуу жаныбар ушу каршкырда менин билишимче. 5 жыл дегенден кийин анан каршкырды уже чакырып мындай ата баштадым да. Каршкырды баягы жок кылып ийбе, жок кылып ийсең да зыяны көп да. Биз жашообуздагы Кудай Тааланын берген бир ырыскысы да. Тоону берген ырыскы кылып, таза сууларды берген кыргызга, көлдү берген, таза абаны берген жаратылыш. Биз ошонун баарын туура кармап, туура алыптанып калышыбыз керек да. Биз ошол ата бабабыздын каада салтын менен мактанып атабыз. Меймандостугу менен, мына ата баба таштаган боз үйлөр менен, салттуу билимдерибиз менен мактанып атабыз да. Эң жөнөкөй эле дасторконго отургузгандагы эрежелер, чай сунганда, эт тартканда, стакан тартканда, ошонун баары эрежеси менен болгон да. Ошолордун баарын айтсак эле туристтер өзүнчө эле укмуш таң калып атат да, силерде өзүнчө эле бир наука бар экен деп. Кичинекей чагымда бир нерсе көрүп турмун, ошону азыркыга чейин айтып келем. Мисалы үчүн тоолордо жалгыз жүрдүм деп атпайм, анан келатып, анан бир карасам эле бир жөргөмүштүн желеси турат да. Анан да көзүмө чагылып кетти. Анан бир жөргөмүш отурат, ушунчалык эле чоң. Анан ортосу кыпкызыл болуп турат. Ошол боёкту карасам, ошо плюс деп жазылып туруптур. Азыркыга чейин элестеп турат. Мындай айтканда, туура айтып атам, тоскоолдук жок. Анткени мага асман көк болсо булут жок. Ошондой эмен бар да, кете берем. Бир эле сүрөттү эмес, көп тармакты алып кеткенге мүмкүнчүлүгүм бар экен да. Ошого мен Кудайыма ыраазымын да. Мен көлдү ааламдын көзү деп элестетем. Себеби дегенде космостон деле көргөндө көздүн кареги болуп кетет да. Кадимкидей эле бир көздөй болот. Экинчи көзү башка жакта. Биринчи багыт ошол максат болот да, жетиш керек. Мен ошо ойлонуп отуруп акыры мына ташка жеттим. Мындан башка маалыматтын кереги деле жок. Сураса айтып берем, сурабаса иштей берем. Ушундай экен да.
Neler yapsa болады. Bu 9 ay oldu. Bu 3 yaş mıktı tağının bu cumbaşı sınıp kaldı da. Şu talaslıklar belek kılışkan bana küçüklüğünde, başında 53 gözünde. Dur hey. Dur hem calıp olan başı. Kay. Gel dur. Gel dur. Dur. Молодец. Hey. Bular emeni bарын түшүнөт да, адамдын жакшы мамилесин бүт сезет. Кыргызда кеп бар эмес, балапан уядан көрсө эмнени ошо чоңойгондо учканда ошону алат болуп. Ошондо шарт жаралып, бүгүнкү күнү ушул мен Кыргызстанда биринчилерден болуп Салбурун федерациясын түзүп, ошол жерде алгыр куштар менен алектенгендердин, тайган асырагандарды алектенгендердин, анан улуттук салттуу жаатканды бириктирип, ушундай бир Манас дүйнөсүнөн алып Салбурун федерациясын түзүп, ушул жерде 2006 жылы 11 августта ушул Бөкөнбаев айылында Салбурун биринчи кадам жасалган. Ошондон бери өнүгүп отуруп, бүгүнкү күнү улуттук спорттун түрүнө кирип, өзүнчө бир ишкобоздорду тарткан улуттук спорттун түрүнө айландык десек болот да. Биз өзү кыргыз эли мындай да, абдан көчмө маданиятына ушундай бай элбиз. Улуттук бир баалуулукту кармаган ушу көчмөндөр элдердин ичинен ушу байыркы эл болуп, ушундай бир көп нерсени сактап калган элдерге киребиз. Бүгүнкү күнү кайра жандандырып, ошол эле эски сакталып жүргөн мектепти кайра жандандырып, азыркы деңгээлге жеткизүү тапшырмасы менен иштешип атабыз да. Nasıl buğday? Buğday. Окумуштуулар дайыма эле ушуну далилдеп келет. Өсүшү, анын көз карашы, кайсы кесипке ээ болушу айлана чөйрөнүүдөн таасир этилет депчи. Ошондой эле болду жагдай. Эгерде балким мен шаар жеринде өсүп калган болсом, же болсо ушу бала чагымда ушундай нерселерди угуп билбей калган болсом, Манас укпай калган болсом, бул мен үчүн тааныш, мага тиешеси жок дүйнө болуп калмакта. Ушул көл кайсы гана тармактагы чыгармачылардан болбосун сөзсүз түрдө таасир берет, эргүү берет, артыкчылыгы бар жаратылыш кубулушу да. Ушундай деп айтсам болот да.